1974 түптөлгөн айылда социалдык мекемелер жок болчу. Мектеп бала бакчасына муктаждык күч болуп келген. Жыл сайын балдардын саны арбып, тургундардын көйгөйү күч алган. Мындан улам эски колхоздун кампасы жайгашкан 21 сотук жерди жергиликтүү депутаттар 2023 жылы бала бакчасы үчүн өткөрүп беришкен. Ушул жерде мурда сайыз болгондо камп болгон 21 сотук жерде. Анан кийин сайыз тараганда баарын талаптанып кетишип, бул жерде пустой эле жер калган да. Анан ушул жердин багытын өзгөртүш үчүн биздин кызматкерлер болуп чогулуп депутаттарга кайрылып документтерин ырастап, анан кийин биринчи кезекте ушул жердин багытын өзгөрткөнбүз да. Кампа деген багытын бала бакча куруу деп атайын өзгөрттүк дагы. Бул айыл өзү деги эле айыл болуп түптөлгөндөн баштап бала бакча деле болгон эмес, мектеп деле болгон эмес. 2023 жылы бакчанын курулушу башталган. Республикалык бюджеттен 53 миллион сом акча каражаты каралган. Учурда курулуш заманбап шартта бүткөрүлдү. 150 балага ылайыктуу 25 жумуш орун түзүлдү. Көлдүн алынан көчүп келгенбиз 74 жылы. Ошондон бери ушул жерде жашайбыз. Бизде ошол жактан келгенден бери бир дамы сос объекти курулган эмес. Кудайга шүгүр. Үмүттү үзбөй жашап келген экенбиз. Мына садыгыбыз бүтүп келатат, мектебибиз бүтүп келатат. Эми өзүбүздүн балдарыбыз окуп алса дагы неберелерибиз ошол садикте жаңы бүткөн школдо окуса деген ниетибиз бар. Курулуштун жүрүшүндө айрым өчүрүштүктөр орун алган. Кара-Көл шаарынын мэрі Нуртилек Орозбаев айрым көйгөйлөрдү жөнгө салып, курулушту тез арада бүткөрүү аракетин көрүүдө дешет тургундар. Анан азыркы мэр Нуртилек Орозбаевич жаңы келген, ошол акча бөлдүрүп кичине эме кылып атат, бүткөнгө аракет кылып атат. 74 жылдан бери ушул күнгө дейин биз бала бакча дегенди билген эмеспиз. Бала бакча жок болчу. Анан эми былтыр курулду, мына эми быйыл бүтүп атат. Кичине эл үчүн дагы жакшы болуп калып атат да. Жаз кечүү аймактык башкармалыгында жергиликтүү бюджеттин эсебинен дагы 150 орундуу бала бакча ачылып, жакын күндөрдө ачылуунун алдында турат. Толугу менен жумуштар аткарылды. Азыр шаарыбыздын ичинде балдар 40%дан ашык балдар бүгүнкү күндө садик менен камсыздалган. Мектептер бүгүнкү күндө жетишүүдө. Кара-Көл шаарында 6 бала бакчасы бар эле, эми 7-си бүткөрүлдү. Жакынкы күндө пайдаланууга берилет. 200гө жакын наристе дагы да кезекте турат. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Колушев, ЛТР, Кара-Көл шаарынан.